Рамазанда атырган ар бир таңыңыз берекелүү башталып, күнүңүз сооптуу өтсүн деген тилектер менен программабызды баштайбыз. Студияда Азиза Бекмуратова, бизге жакыныраак кошулуңуздар. Бул ыйык Рамазан айынын ыйык секундаларында албетте сиздер менен жакшы бир маек куруп, коногубуздагы студиябыздын төрүнөн орун алып калган чагы. Жакынкы мүнөттөрдө буйрса иншаллах номерларыбыздагы экран алдынан чыгып калат. Дал ошол жерден сиздер сурооңуздарды же болбосо каалоо тилектериңиздерди узатсаңыздар болот. Ал эми коногубуз менен тааныштыра турган болсок, коомдук ишмер, психолог Данияр Чормошев. Ассаламу алейкум, Рамазан кут болсун. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Рахмат, бирге болсун. Быйылкы Рамазан кандай өтүп атат? Кандай эмоциялар менен бөлүшө аласыз? Быйылкы Рамазан болуп көрбөгөндөй өзгөчө өтүп атат, күтпөгөндөй. Себеби дегенде ифтарлар үйдө өтүп атат. Күнүгө ифтарга үй-бүлөнүн мүчөлөрүн чакырып атабыз дегенде. Балдарыбыз менен, келинчек менен тарай намаздар үйдө окулуп атат. Экинчи өзгөчөлүгү ифтарга мурун тааныштарын чакырса, ифтарга мурун баягы кадыры бар адамдарды чакырса, ифтарга мурун мындай бай адамдар бири-бирин чакырса, буда ифтарлыкка чыныгы муктаж болгон үй-бүлөлөр чакырылып атат. Тактап айтканда аларга бир жумалык, 2 жумалык, 10 күндүк тамагына жете турган пакеттер таркатылып атат да. Ошон үчүн баягы мынау айда чыныгы ифтар болду деп ойлоп атам да. Эң жакшы. Сизден Аллах разы болсун. Соц тармактардан дагы байкап атабыз. Быйылкы Рамазан айында ушунчалык бир активдүүлүктү көргөзүп атасыз, мусулмандарга болгон жардамыңызды берип атасыз. Ушул тууралуу ушул темага токтолсоңуз. Жакшы. Шүгүрчүлүк бардык иштин энеси деп коет. Анан биринчиден Кудайга шүгүр, ушул иштер насип болуп калганда. Экинчиден Кудайга шүгүр, устаздар ушундай коомду тарбиялап коюптур, ушундай ага-инилерди, эже карындаштарды тарбиялап коюптур. Алар күйүмдүү кылып, жүрөгү кенен, пейили таза ушундай окуучуларды тарбиялап коюптур. Анан алар жардам берип, биз себепкер болуп таркатып атабыз да. Анан алардын баягы ихласын көрүп, алардын жардам бергенин көрүп, аябай таасирленип атабыз да биз дагычы. Эң жакшы. Быйыл ушул кырдаалга байланыштуу бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө деп айтсак дагы болот. Баягы таравих намаздары окулбай калды да, мечиттерде баягы жалпы коом менен окулбай калды. Анан сиз кандай окуп атасыз? Негизи эле кандай окуш керек бул кырдаалда? Биз үйдө эле окудук таравих намазынчы. Биз үйдө эле окудук таравих намазын. Анан бул жерден сабак алдым. Мен кандай сабак алдым? Жамааттын, же болбосо жамаат менен окулган намаздын канчалык таттуулугун, канчалык берекелүүлүгүн. Мисалы үчүн, убагында ошол таравих намаздын кадырын билбей жүргөндөр болду. Убагында ошол жамаат намаздын кадырын билбей жүргөндөр болду. Эми баягы жана хадис бар да, жамаат менен окулган намаз 27 эсе соогу көп деген. Жана ошол хадистин баягы дагы бир жагын терең түшүндүм деп ойлойм да. Себеби дегенде үйдө окулган намаз менен жамаат намазы, же болбосо жамаат канчалык баягы кадырлуу экенин, канчалык барктуу экенин, канчалык берекелүү экенин түшүндүм да. Таравихти үйдө окуп алганда ошондой сабактарды, ошондой жыйынтыктарды чыгарып коюп атам. Бу да болсо баягы жакшылыкка жоруп коюп атам. Эми мына карантин бүткөндөн кийин жамаатка болгон сүйүү, же болбосо жамаат намаз менен окуган болгон мухаббат дагы күчөйбү депчи. Жакшы. Жогоруда айтып өттүңүз, ошол хадиске дагы да болсо жакшыраак түшүнүп, практика жүзүндө ынанып отургам депчи. Уже көрдүк да, канчалык важный экенин. Данияр байке, айтсаңыз, быйыл мындан сырткары дагы эмнелерди өзүңүзгө Рамазан айынан ала алдыңыз? Эмнеден таасирлендиңиз балким? Таасирленгеним, мисалы үчүн, жакшы адамдардын амалдарынан таасирлендим.
жакшы адамдардын сөздөрүнөн таасирлендим. Мисал үчүн бир 2 мисалды келтирейин. Бир мисал, продукт алып жүрөм мен. Продукт алып жүрөм. Бир 15 үй бүлөгө алыш керек болуп калды, торговый центрге барып. Анан бирөө келип 50 сом берип кетти да. Мен акыркы акчам, мен сизди көрүп атам, анан ушуну берип коюңузчу. Тиги эмеге, кайрымдуулукка деп. Акыркы акчасын акыркы 50 сом берди да. Анан аябай ошол мындай айтканда ошол баланы берип туруп эле анан мындай сүйлөшөйүн деп деле жетишпей калдым, сүрөткө тартып эле жетишпей калдым. Обычно мен сүрөткө тартып интернетке чыгарып берем да, анан ошентип кетип калды да. Экинчи дагы бир амал, дагы бир 30 үй бүлөгө жардам берген баргам, анан жанымда бир бала жүргөн. Анан ошол көрсө биринчи жолу катышып тур ушундай кайрымдуулук иштергечи. Анан ошол менен барганда бир үй бүлөгө барганбыз, анан ал үй бүлө жанагы жашаган жерине 1000 сом, анан бир айына тамагына 1000 сом төлөйт болчу да. Анан ошол көрүп калып, ошол үй бүлөнү көрүп, анан ошол үй бүлөлөрдү көрүп аябай таасирленип тур. Анан мен кеткенден кийин ооз аштырууга өзүнүн досторун чакырып, бир 100 000 сомдой акча топтоп, анан уй алып, андан кийин уйдун этин, анан башка да продукт алып, ошентип муктаж үй бүлөгө дагы жардам бериптир да. Аны мен билген деле жок, мен жанымда эле машинада эле жүргөн, тиги продукттун ташып элечи, баягы үйлөрдү көрүп эле. Анан жарым күндөй жүрдү, катуу таасирлениптир да. Ошондой адамдардын баягы амалдарын көрүп алып, аябай мындай таасирлендим, аябай кубандым да. Ошондой өзгөчөлүктөр болду мендечи. Мындай айтканда, жана кайрымдуулукка берип аткан адамдардын. Анан алып аткан адамдардын дагы алардан таасирлендим. Алар мисал үчүн дагы бир үй бүлөгө, дагы бир айылга бардык. 25 үй бүлөгө эт бердик да. 4 килограммдан эт берилди, спонсорлор тарабынан. Анан май берилди, күрүч берилди. Анан биз кеткенден кийин 25 үй бүлө башка да 25 үй бүлө менен бөлүшүптүр. Ошол 4 килограммды этти 2 килограммдан бөлүп алыштыр да. Мындай айтканда, ошол кыйналып атса дагы, муктаж болуп атса дагы, жегенге эч нерсе жок болсо дагы, ошол өзүнүн тамагы менен жарымын өзүнүн башкага берип атат да. Башка ачка отургандаргачы. Анан буларды китептен окучу элек да бизчи. Ушундай кайрымдуулук кылгандар же ушинтишет депчи. Анан ошолорду көрүп алып, мындай өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп алып, өзүбүздүн кулак менен угуп алып, аябай таасирленип атабыз да. Баягы кыйналып жашап аткан адамдардын баягы мамилесин бири-бирине кылган. Анан жардам берип аткан адамдардын мамилесин дагы көрүп алып, аябай мындай айтканда таасирленип, аябай мындай ыйманым жаңырып, жүрөгүм баягы тазарып атат десем болот да. Ошол нерселерден. Эң жакшы. Жогоруда айтып өттүңүз, ошол 4 килограммды 2 килограммдан бөлүп алып, дагы да болсо 25 үй бүлөгө жардам беришти өз ара депчи. Алардын пейили кеңейип, сиздердин аркаңыздарда балким сиздер себеп болуп. Өзүңүз ушул темага улай эле соц тармактарда аябай активдүү колдоносуз. Соц тармактарда көрүп атабыз, жаман дагы сөздөр жазылат, жакшы дагы сөздөр жазылат. Анан адамдардын пейили негизи бузулуп баратабы же жакшырып баратабы? Кайсынысы көбүрөөк? Мындай да, салыштырып карай турган болсок, бул тарыхтан бери эле жакшы акыйкат жолунда жүргөндөр аз болуп келет. Өзү тарыхта ошондой акыйкат жолунда жүргөндөр аз болот. Жакшы жолдо жүргөндөр өтө аз болот, а жаман жак көп болот да. Анан бул учурда деле ошондой, бул жакта деле ошондой. Салыштырып калганда, баягы жардам берип аткандар деле өтө эле аз да, өтө эле аз. Жакшы адамдар баягы тарыхта айтып атпаймынбы, аз болуп келген, азыр деле мага ошондой эле көрүнүп атат да. Бул мындай анализ кылгандачы. А эгер сезимдер менен карай турган болсок, менин оюмда Кыргызстандын баардыгы эле жакшы адамдардай сезилет да. Бир да жаман адам жок депчи. Себеби дегенде мындай бирөөсү келип 50 сомун, акыркы 50 сомун берип атат, бирөөсү тиги келип туруп тиги $1000 которуп коюп атат, бирөөсү тиги $500 берип коюп атат, бирөөсү тиги этин таркатып коюп атат. Анан мынтип карасаң бүт эле айлана чөйрөңдө баягы жакшы адамдай сезилет да. Себеби ал мени курчаган эле эмне? Адамдардын анализи болуп калат да. Анан эгер ошондой кылып карай турган болсок, бүт эле жакшы адамдар да. Бүт эле жакшы адам.
А эгер мына сырттан мындай чистый, таза мындай анализ кыла турган болсок, менин оюмча жакшы адамдар азыраак, жамандар көбүрөөктөй болот болуш керек, эгер ошондой болуп анализ кылсак. А мен өзүмдүн чөйрөмдү кылып аткан ишимди кылсам, бардыгы эле жакшы адамдар, бүт эле жардам берип аткандар. Эң начары, эң жаманы мендей болуп калат да, мен сыяктуу болуп калат да. Себеби дегенде мен алардын баягы айтып атпайбы, амалдарын көрүп өзүм таасирленем да. Өзүм баягы алардан үлгү алам да. Ошондой. Ошол жаман амал кылып аткан адамдар эмнеден башташ керек деп ойлойсуз? Жакшы ишке кадам, алгачкы кадам эмнеден башталыш керек деп ойлойсуз? Биринчи ниеттен башталат бардыгы. Ниеттен башталат, себеби дегенде ошол жакшы амал кылып аткан адамдарды көрүп, жакшы адамдарды көрүп, адам эки сезимге кабылат да. Бирөө көрө албастык сезими. Көрө албастык сезими бул жана Иблис алейхилана Адам алейхиссаламдын баягы көрө албастык кылып, анан түбөлүк эмеге тозокко кетти да. Адам алейхиссаламдын эки баласы Кабыл, Абилге көрө албастык кылып, анан алдагы баягы азап жолунда болуп калды да. Ошон үчүн бул көрө албастык сезими болот да. Ошон үчүн көрө албастыктын ордуна шүгүрчүлүк келтирип, көрө албастыктын ордуна кубанууну келтирип, ошол сезимди, текеберчилик сезимин, көрө албастык сезимин, кубануу сезимин алмаштырып, анан ошол адамдан баягы жакшы сөз бар кыргызда, сыныктан башканы баары жугат дейт да. Ошол адамга барып баягы сураппы, ошол адамга барып кошулуппу, ошонун жакшылыгын баягы жуктуруп алса. Жакшыга жанаш дебейсизби? Жакшыга жанаш жуктуруп алса жакшы болот. Анан экинчи группасы, алар жана орусча өзүнүн аябоо сезим болуп калат. Тиги жакшы адам экен, мен жаманмын деп өзүн баягы аяп, өзүн жейт да. Алда туура эмес. Текеберленбей, өзүн аябай, ортолукту кармап, ошол нерсе адамга барып кошулуп үйрөнүп алган жакшы. Мен дагы баягы ушундай жакшы жолдо жүргүм келет десе, тигил дагы бөлүшөт, өзүнүн кубанычын, өзүнүн илимин бөлүшөт дагы, анан өзүнө да пайда келтирет, тиге да пайда келтирет. Кыргызда жакшы сөз бар. Кубанычты бөлүшсөң көбөйөт дейт. Тиги азапты бөлүшсөң азаят дейт да. Ошон үчүн бул бөлүшкөн жакшы да негизи. Эң жакшы. Ассаламу алейкум, орозоңуздар кабыл болсун. Бизди атам кечке урушат. Эмне кылсам болот? Апамды дагы рахмат деп билдирүүсүн калтырган экен. Балким сизден психолог катары сурап жаткан болсо керек. Бул суроого кандай жооп бере аласыз? Сиз өзүңүзгө гана бул учурда жардам бере аласыз. Өзүңүзгө гана бул учурда чечим кыла аласыз. Себеби дегенде ар бир адам өзүнө өзү жардам бериш керек. Анан эң жакшы жардам сиздики баягы Кудайга кайрылып дуа кылыңыз биринчи. Кудайга кайрылып дуа кылып, ошол үй бүлөнүн тынччылыгын, үй бүлөнүн ынтымагын сураңыз. Анан экинчи өзүңүз сабак алыңыз. Кандай сабак алыңыз? Например, кыз киши болсоңуз, ошол ата энеңиздин кемчиликтерин көрүп, анан ошол кемчиликтерин кайталабай турган. Сиз ушундай кыз болуңуз, ата энеңиздин артыкчылыгын алып, ошол артыкчылыгын көбөйтө турган. Сиз ушундай кыз болуңуз же бала болуңуз. Баягы макал бар, атадан артык ул, атадан тең ул, атадан кем ул деген. Жок дегенде ушул үй бүлөңүзгө тең ул болуп, ата энеңиздей эң жакшысы андан аша турган уул кыз боло тургандай сабак алыңыз. Себеби бирөөнү күнөөлөгөн жеңилирээк. Ошол нерсени көрүп, өзүңүздү оңдогон кыйыныраак да. Ошон үчүн ушул учурду өзүңүздү оңдогонго, өзүңүздү тааныганга багыттаңыз. Эң жакшы, ыраазычылык билдирет эле. Улай эле сизге кантип кайрылсак болот? Жардамга муктаждар көп дейт. Жогоруда айтып аны мындай кылсаңыздар болот. Ошол Муслимбиздин страницасы бар, Муслимбиз KG деген. Фейсбукта бар, Инстаграмда бар. Аны ошого личкага жазыңыздар. Жазганда аты жөнүңүздү жазыңыз. Дарегиңизди жазыңыз. Анан телефонуңузду жазыңыз. Кыскача ушул 3 эле маалымат керек. Анан эмнеге муктажсыз? Ошону жазыңыз да. Ошол аты жөнүңүздү жазганда өзүңүздү жазыңыз. Мен жесир аялмын, же болбосо ата энем жок деппи, же ушундай ооруп атам деппи, же инвалид деп, ошол сыяктуу кыскача маалымат өзүңүз жөнүндө. Телефон номериңизди, анан дарегиңизди. Анан биз аракет кылабыз. Себеби дегенде спонсорлор, демөөрчүлөр чыгып калса, биз ошолорду
саламаттуу продукт алып, азык түлүк алып таркатабыз силерге. Экинчиси, өзүлөрү сурап калат бизден. Биз өзүбүз беребиз, тизмени берди. Анда ошол сиздин даректериңизди биз ошолорго берип коебуз, алар жардам берет да. Ошон үчүн сиз жазып кое бериңиз, биз аракет кылабыз. Сөз бере албайбыз, жазар менен жардам берем деп. Колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Анткени жардам сурагандар көп, көп, аябай. Анан жардам сурагандардын ичинде мен оорулуу элем, ушундай дарыма акча каражаты жетишпей атат дегендер кездешеби? Анан аларга кандай жардамыңыздарды көрсөтөсүздөр? Азыркы учурда даректүү азык түлүктөр менен жардам берип атабыз. Анан кээ бирлери баягы видеодон көрүп, светин төлөйм, анан кийин арендасын төлөйм деп, алар баягы мындайча конкретный бир үй бүлөгө жардам берип атат. Анан үчүнчүсү жана инвалидтерге, мисалы үчүн жакын арада мына Өзбек ажы, Алла разы болсун, Фейсбукка чыгаргам, сразу эле Өзбек ажы жооп берди, мен берейин деп, анан инвалидный коляска бердик да. Алар сүйүнүп калды, баягы мындай баняга бара албай, маршрутка түшө албай кыйналып атасыз дейт. Анан ошол Өзбек ажы жардам берди, Алла разы болсун, көрүп калып. Ошондой да болуп калат да, бирок көбүнчөсү азык түлүктөр менен азыр. Анан кийинки ниет бар, ошол муктаж болгон үй бүлөлөрдүн балдар, кыздарын баягы кесиптик окууга, жана жарым жылдык, 3 айлык, 1 жылдык кесиптик окууга үйрөтүп койсок, алар ошол кесиптин ээси болуп, анан өзүлөрүнүн үй бүлөсүн өзүлөрү бага тургандай кылып, баягы балыкты эмес, балык кармаган үйрөт деген принцип менен аларга баягы кесиптик илимдерди берүү үчүн демөөрчүлөрдү азыр издеп атабыз. Анан ошол бул 1 жылдык, анан 5 жылдык проект. Ошондо жакшы болот. Алар баягы наоборот элдерге жардам бере турган үй бүлө болуп чыгат да. Иншалла. Иншаллах. Анан жогоруда эфирден сырткары айтып өттүңүз, былтыр биз негизи бир нече жыл мурун эле бул жумушту баштаганбыз. Кайрымдуулук менен 30 үй бүлө, 100 үй бүлө болсо, быйыл 500 үй бүлөгө чейин чыкты депчи. Кырдаалга байланыштуу болсо керек бунун бардыгы дагы. Анан келечекте ушундай планыңыздар барбы? Балким бир гана азык түлүк жактан эмес, башка дагы жактан жардам берели деген. Анан ислам менен медицинанын байланышы сиздин оюңузда эмнеде? Хорошо. Биринчи суроого жооп берип коеюн. Биз 30 үй бүлөгө жардам бергенбиз, мына карантинге чейин. Анан азыркы учурда 500ге жетти да. Дагы көбөйөт деп ниет кылам. Буга элдин, биздин компания болгон, биздин баракча болгон ишеничи деп эсептейм. Элдин берешендиги деп эсептейм. Устаздардын да бул жака салымдары бар, Алла разы болсун алардан. Анан азыр 500дөн жетти, Кудай буйруса, дагы сапаты жагынан, саны жагынан да көбөйтөбүз деген ниеттер бар. Иншалла. Анан экинчи сурооңузга ислам менен медицинанын байланышы. Бүт медицинадагы, астрономиядагы, биологиядагы бүт жакты карабайлы, баардыгы исламдын арулугун, исламдын тазалыгын, исламдын бийиктигин даңазалай турган мыйзамдарды көрсөтүп келет да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал айтайын, мен психолог болгондуктан мындай сөз бар да. Бала кичинекей кезинде канчалык көбүрөөк кыймылдаса, ал чоңойгондо ошончолук акыл эстүү болот депчи. Анан медицинада тастыктады, адам баягы кичинекей кезинде чуркаган адам тердейт экен, анан тердегенде нейронный связкалар көбөйөт экен. Мисалы үчүн адам чуркай электе, тердей электе 10 китеп бата турган полка болсо, анан кийин китептер 20-30 болуп калса, тиги 10 китеп батат дагы 20 китеп батпай калат. Анан чуркагандан кийин, тердегенден кийин жана 10 китеп бата турган полка 50 китеп же болбосо 100 китеп бата турган полкада болуп көбөйүп калат экен. Баягы нейронный связкаларчы. Бул жерден айтат, адам тердегенде ал акыл эстүү болуп калат деп. Ошон үчүн баягы кичинекей бала көп кыймылдаса, көп тердесе, анын баягы өнүгүп, өсүүсү бат болот. Бул хадис айтылган. Буну азыркы медицина эмне болуп атат? Далилдеп атат. Дагы мындай медицина бар. Психологдор боюнча айтсам,
наркоман болобу, алкоголик болобу, башка адамдар болобу, бүт адамдарды айыктырып атканда эң биринчи психологдун же болбосо врачтын максаты ошол адамга шүгүрчүлүктү үйрөтүү. Себеби алар арак ичкен адамдар, же болбосо наркоман адамдар, же болбосо ошол сыяктуу зависимый менен ооруган адамдар баягы өзүндө болгон нерсеге шүгүр кылдырганды билбей, анан арак ичип, же наркотик же да башка бир нерсе менен батыраак рахат алганды эмне кылат? Анан көп количестводо анан бат рахат алганды эмне кылат экен? Каалайт экен да. Ошол медицинада баягы кичинекейден шүгүр келтиргенди үйрөнсө дейт, чай ичкенинде деле шүгүр келтирсе, ошол дем алганда деле шүгүр келтирсе, адам эмне болот дейт? Бактылуу боло берет дейт да. Ушуну булар үйрөтөт да, шүгүр кылганды. Эң основной задачасы ошол да. Куранда аят бар, маанисинде айтат. Биз дейт шүгүр келтире отургандай кылып жолду бердик дейт, бир жол. Анан экинчи жол шүгүр келтирбей турган жол дейт да. Мындайча айтканда шүгүр келтирип жашаган адам бактылуу болот, шүгүр келтирбей адам бактысыз болот да. Сөз түрдө. Буну медицинадан доказывать этти, адам канчалык көбүрөөк шүгүр айтса, анын ден соолугу ошончолук жакшы болот, анын психикалык абалы ошончолук жакшы болот. Ошон үчүн бул баягы көп мыйзамдар бар медицина жактан, да башка илимдерден. Бул исламдын бийиктигин гана далилдейт. Буну айта берсек баягы убакыт бүтпөйт да. Ошон үчүн ислам аябай бийик, ислам аябай таза, ислам аябай абсолюттуу, толук дин да. Алып эле жашай бер да. Алхамдулилlah. СМС билдирүүнү окуй кетсек, 6 балам бар, сокулукта жашайбыз, күйөөм оорукчан, эч ким иштебейт үйдө. Жардам бере аласызбы деп билдирүүсүн калтырган экен. Жогоруда биздин коногубуз айтып өттү, Муслимбиз KG деп Facebook, Instagram баракчалардан издеп таап, дал ошол жакка өзүңүздөрдүн дарегиңиздерди, аты жөнүңүздөрдү толук жазып, телефон номуруңуздан бери жазып, калтырсаңыздар сөз түрдө карап чыкканга аракет кылышат, иншаллах. Эми айтсаңыз, дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын азыркы учурдагы абалы сиздин оюңузча кандай? Мындай деп айтайынчы, мусулмандардын баягы экиге бөлүп айталычы, баягы кандай десем, илим менен амал кылган мусулмандар, анан жөн эле мындай илим менен амал кылбаган мусулмандар депчи. Илим менен амал кылган мусулмандардын акыбалы моундай. Анткени ал карантин болду, болгон жокпу, сезген деле жок ал. Жада калса, тескерисинче аябай мындай иши аябай күчөдү. Ыйманы аябай күчөдү, акыл эси аябай күчөдү да. Анткени алар ага чейин эле мындай күчтүү болгон, бу да ишөө күчөдү да. Анткени алар өзүнүн илими менен, анан сүйлөгөн сөзү менен кылган иши туура келген. Анан мен бала кыял деп коем, буларды бала кыял мусулмандар, же болбосо илими менен амалы дал келбеген мусулмандар кыйналып калышты. Кантип жана корку сезими күчөдү. Мен эми кандай кылам деп. Мисалы үчүн аларды мен экиге бөлүп койдум. Бирөөсү депрессияга туш болду. Бирөөсү болсо тиги жанагындай кыйын болуп, же болбосо кабыл албай мындай безразличие деп коет, мындай эч нерсе болбойт анан деп туруп дагы азапталды да. Эч нерсе болбойт деп 1 ай 2 ай отурушту. Анан кийин кыйналып калышты. Тамак жагынан, ден соолук жагынан, психикалык жагынан. Экинчиси болсо корко берип кыйналып калды. Тиги мен эмне болот депчи. Депрессияга түштү алар. Ошон үчүн буларды экиге бөлүп караш керек, мусулман бир туугандарды. Жана айттым го, баягы илимине амал кылгандар, алар аябай сон болду, Кудайга шүгүр. Анан кийин илимине амал кылбагандар, алар болсо жанагынтип кыйналып калышты. Эгер мусулмандарды мындай дүйнө жүзү менен салыштырып карай турган болсок, ислам ушундай дин, баардык эрежелер жазылган да. Мисалы үчүн карантин болгондо айтты, колуңарды жуугула деди, оозуңарды эмне чакагыла деди, маска кийип жүргүлө деди. Бул исламда бар нерсе да. Биз 5 мал оозубузду чайкайбыз да, 5 мал бетибизди жуйбуз да. Ал мындай айтканда элдин баары мусулман кылды да азыркы карантинчи. Бизде жанагындай маска кийип жүрөт да, никап кийип, баардык эле эмне азыр тиги чүмкөнүп калышты мисалы үчүнчү. Мусулмандарга бул жеңил эле болду, ал баягы кылып аткан эле нерсеси да. Көнүп калган эле нерсеси да. Ошон үчүн мен аябай эле жеңил эле болду дедим. Ошолой эле жакшы бир суроо бергим келип атат да. Ушул илдеттен кийин, коронавирус илдетинен кийин
көпчүлүк башка динди кармангандар ислам динин кабыл алып башташыптыр да. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Бунун себеби мен акыл эстүүлүктө деп ойлойм. Анткени ислам дини бул акыл эстин дини. Анан акыл эси бар адам исламды кабыл алат. Ал сөзсүз кабыл алат. Анткени Куранда, ыйык Куранда айтылат, бул Куран акыл эстүүлөр үчүн депчи. Же болбосо акыл ээлери үчүн деп коет да. Анан же болбосо асманды карабайсыңарбы, жерди карабайсыңарбы, тоону карабайсыңар, ой жүгүртпөйсүңөр дейт да. Мындай ой жүгүрткөн адам, акыл эстүү адам исламды сөзсүз кабыл алат. Анан мен ойлойм, мына бул коронавируста, карантинде баягы шоковый ситуация болду да, баардыгы эле шок болуп калды. Анан баардыгы үйдө отуруп калды. Анан адамдар үйдө отуруп калгандан кийин баардыгынын өзүнө көңүл буруп баштады да. Баягы өзүнүн кызы кандай экенин билип калышты, таанышпады, өзүнүн аялы кандай экенин билип баштады дегендейчи. Анан ошолорду билгенден кийин, анан өзүлөрүн билгенден кийин, анан исламды караганда, анан көрдү да, баягы ислам канчалык баягы акыйкат дин экенин, канчалык түз дин экенин. Бул кандай десем баягы караңгы болуп калат го. Караңгы болуп калганда баягы кичинекей свет болсо да көрүнүп калат го. Ошол сыяктуу болуп исламдагы баягы единственный нур, орусча айтканда, же болбосо жалгыз нур, же болбосо жалгыз жарыктай болуп туруп калгандан кийин баардыгы ошону эмне кылат, ээрчит. Көздөп кетет, ошол жарыкты көздөп. Анан ислам ошондой дин да. Бул баягы караңгы түндө толук болуп жарык берген айдай болуп калат да. Ошон үчүн баягы бул закон ченемдүүлүгү, мыйзам ченемдүүлүгү көрүнүш, баягы акыл эстүүлөр исламды баягы көп болуп кабыл алгандыгы. Эң жакшы. Убакыт зымыраган куш экен. Сөзсүз түрдө бүгүнкү берген маегиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон берели. Пайгамбарыбыздын үммөтүнө бүгүнкү күндө эмне деп айтаар элеңиз? Пайгамбар алейхиссаламдын үммөтүнө айтар элем, бир гана Аллах Таалага сыйынгыла, жана өзүңөрдү бир гана Аллах Тааланын кулумун деп эсептешти насип кылсын. Себеби биз Аллах Тааланын кулубуз деп моюнга алгандан кийин Аллах Таала өзү сөз берет, бизди коргойт, бизди колдойт, бизди түз жолго алып барат да. Жаратканым Алла деп өзүбүздү кул катары эсептесек, жашообуз оңолот да, иншалла. Ошону каалайм. Анан дуа кылып коем, Аллах Таалам бизге пайдалуу илим, берекелүү ырыскы, өзү кабыл кыла турган амалдарды жашасын насип кылсын. Эки дүйнөнүн бактылыгын баарыбызга буйрусун иншалла. Сизге дагы сиздин үй бүлөңүзгө дагы буйрусун деп жалпы жамаатыбыз менен тилей өтөлү. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо программабызды жыйынтыктайт экенбиз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, жарым саат алкагында биз менен болгонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жана бүгүнкү биздин программабыздын башкы демөөрчүсү Кавкев компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Адал, таза азыктар дал ушул Кавкев компаниясында. Сиздер менен болгон Азиза Бекмуратова. Келерки амандашканга чейин сак саламатта калыңыздар.